Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашевдин бир тууган эжеси каза болду. Бул тууралуу Ош шаардык мэриясынын басма сөз кызматы билдирди. Сарыбашевдин эжеси Сарыбашева Гүлнара Насирбековна узакка созулган оорудан улам көз жумду. Мэр Сарыбашев Талайбек Насирбековичтин аза кайгысын тең бөлүшүп, терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Жаткан жери жайлуу, топурагы торко болсун деп айтылат Ош шаардык мэриясынын маалыматында. Россияда мигрант. Оштун мэри Сарыбашев тууралуу факты. Ош шаарынын башына келген Талайбек Сарыбашев ал айдан түз келип, азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун мурдагы ордуна отурганын, кол чатырчуусу менен жылдызы жанганын жана Россияда мигрант болуп иштегенин билесизби? Талайбек Сарыбашев Ош каласынын мэри болуп 18-июлда шайланган. Спутник Кыргызстан агенттиги Оштун мэри тууралуу фактыларды сунуштайт. Алайдагы автослесарлыктан башталган жол. Талайбек Сарыбашев Алай районунун Гүлчай айылында туулган. Эмгек жолун 1989 жылы ушул эле райондо автослесарь болуп иштөөдөн баштаган. Кийин 1991-1992 жылдары Ош шаарында жер жемиш комбинатында сатуучу болуп иштеген. Ал эми 2005-2008 жылдары кичи мекени Гүлчө шаарында Насирбек уулу Нурсултан базарынын директору болгон. Кийин Алай райондук кеңешинин төрагасы болуп 4 жыл иштеген. Ал эми ушул районду 3 жыл башкарган. 2015 жылы азыркы президент Сооронбай Жээнбеков өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү кызматынан кеткенден кийин Алайдан түз келип, анын креслосуна отурган. Шек жараткан диплому. Сарыбашевдин жогорку билими туурасында талаштуу пикирлер айтылып келет. Өмүр баянында көрсөтүлгөндөй, 1992 жылы Ош шаарындагы Ош технологиялык техникумга тапшырып, бухгалтер адистиги боюнча 3 жыл окуган. 2008 жылы Ош мамлекеттик юридикалык институтунун юриспруденция адистигин аяктап, экинчи билимге 37 жашында ээ болгон. Ошондон кийин гана мамлекеттик кызматтарга аралашып, ташы өйдө кулай баштаган. Бирок ал биринчи дипломун жоготуп алып, таппай жүргөнүн айткан жайы бар. Анан кайра башынан аттестат менен тапшырып, экинчи дипломун 9 жыл окуп алган. Жылдызын жандырган кол чатыр. Сарыбашев Ош облусун жетектеп турганда жардамчысынын аны жамгырдан калкалап, кол чатыр кармап турган сүрөтү социалдык тармактарга жарыяланып, коомчулукка аты дөң болгон. Сүрөт Ош шаарында өткөн эл аралык этно-маданият фестивалында тартылган. Муну өзү актангандык деле эмес, бирок кол чатырды жардамчым кармап турганын өзүм да байкаган эмесмин. Бул 1 мүнөткө жетпеген ирмемдерде болуп, аны байкагандан кийин дароо алдыргам деп түшүндүргөн. Үйдөн башка мүлкүм жок. 2016 жылдагы декларациясында 1 жылда айлык акысынан 323 000 сом тапканын көрсөткөн. Мындан сырткары 104 чарчы метрлик турак жайга ээлик кылат. Башкасы тууралуу айткан эмес. Ал эми жакын туугандарынын 745 чарчы метрлик жана 4263 чарчы метрлик жер тилкелери, имараттары бар. Россиядагы мигранттык 15 жыл. Россиянын Новосибирск шаарында суда кылып, такси айдап, жана башка иштер менен алектенип жүргөн. Миграция кызматынын Россиядагы өкүлү Доорбек Абдразаков Сарыбашев менен жаш кезинен бери бирге чоңойгон досу экенин белгилеп, ал жөнөкөй мигранттан баштап көтөрүлгөнүнө токтолот. Анын айтымында, мэр Россияда 15 жылдан ашуун иштеген экен. Аны өзүнө тың жана эл көйгөйүн жон териси менен сезе билген адам катары сыпаттайт. Үй бүлөсү 2 уул 2 кыздын атасы. Учурда 3 студент, бирөө мектеп окуучусу. Жубай экеси үй боюнча медайым. Өзү 49 жашта, карапайым үй бүлөдө туулган. Атасы Алайда эт комбинатында эмгектенген. Бир туугандарынын айрымдары учурда дале Россияда иштейт. Ош шаарында өзгөчө абал режими алынары менен көчөгө чыккандар көбөйүп, жаштар түнкүсүн чогула баштады. Бул тууралуу брифинг учурунда шаар мэри Талайбек Сарыбашев билдирди. Өзгөчө абал аягына чыгар менен көчөдө жай турмуш убагында эле чыгып алышты. Түнкүсүн көчөдө жаштар көп. Шаар тургундарын үйдө туруп сак болууга чакырат элек, коркунуч жойла элек, деди Сарыбашев. Ошондой эле ал облустун райондорунда жашаган жарандарды олуттуу себепсиз Ош шаарына келбей туруусун өтүндү.
Кала башчысы дарыгерлерге коргонуучу медициналык формаларды тапшыруу үчүн шаардык ооруканага барган. Ош шаардык клиникалык ооруканасында аз маян алып иштеген медайымдарга кала мэриясы акысыз ун алып берген. Аталган ооруканага 30 мартта шаар мэри Талайбек Сарыбашев барып, дарыгерлерге 100 даана коргонуучу медициналык форма тапшырган. Буга чейин мэрия оорукананын дарыгерлерине 1700 кап жогорку сорттогу унду арзандатылган 1350 сом баада жеткирип берген. Жолугушууда айлыгы аз медайымдар ал ундан ала албай калганын айтышкан. Мындан улам Талайбек Сарыбашев мэриянын эсебинен аларга 5 тонна ун акысыз берүүнү уадалаган. Ошондой эле Сарыбашев коомчулукта ак халатчандар менен милиция кызматкерлерине болгон сый-урмат күчөгөнүн белгилеп, шаар бийлиги аларга керектүү шарт түзүп берүүгө бүт күчүн жумшай турганын айткан. Ош шаарындагы коомдук тамактануучу жайларга, азык-түлүк дүкөндөрүнө, борбордук жана кичи базарларга санитардык көрсөтмөлөр берилген. Ош шаарынын башчысы Талайбек Сарыбашев каладагы аэропорт менен обсервация жайларындагы карантинге алынгандарды көзөмөлдөөчү жай, коронавирусту алдын алуу иштерине болгон даярдыгы менен таанышты. Бул тууралуу мэриядан билдиришти. Кала башчысы чет өлкөдөн келген каттамдардан сырткары ички каттамдарды дагы тыкыр көзөмөлгө алуу керектигин белгилеген. Ар бир жүргүнчүнү көзөмөлгө алуу керек. Эл көп чогулган жерлерде, ишканаларда дезинфекциялоо иштери улантылсын, деди Сарыбашев. Билдирмеде айрым соодагерлер комбинаттан бир кап унду 1350 сомдон алып, 1800 сомдон сатып жатканы маалым болгон. Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев тиешелүү кызматтар менен борбордук базарды кыдырып чыкты. Ага ылайык кала башчысы азык-түлүк менен соода кылгандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, тургундарды дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырды. Буга чейин Сарыбашев унга болгон баа көзөмөлгө алынарын абалдан пайдаланып, наркты өз алдынча көтөргөн соодагерлерге укук коргоо органдары чара көрө турганын билдирген. Ош шаарындагы ун комбинатында биринчи сорт ундун бир мүшөгү 1350 сомдон сатылууда. Ундун баасы көтөрүлбөйт, бааны себепсиз көтөргөндөргө чара көрүлөт. Ун комбинатка 300 тонна ун, 1000 тонна буудай келе жатат. Ундун запасы жетиштүү. Эң негизгиси ден соолугуңуздар болсун, деген мэр. Убагында Сарыбашевдин иш тажрыйбасы боюнча сындар айтылган. Анын эмгек жолуна таянсак, ал кайсыл бир жылдары базарда иштеген. Ошондуктан коомчулук арасында аны базарком деп сындагандар дагы бар. Ал эми 2018 жылы Ирина Карамушкина УКМКдан Талайбек Сарыбашевдин жарандыгын билип берүүнү суранган. Бул тууралуу жогорку кеңештин отурумунда депутат Ирина Карамушкина айтып чыккан. Кыргыз Республикасынын мыйзамында мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер башка мамлекеттин жараны болууга укук берилген эмес. Бирок Ирина Карамушкинанын маалыматы боюнча Талайбек Сарыбашевдин орусиялык жарандыгы бар. Орусиядан ага иненин берилген. Карамушкина УКМКдан Талайбек Сарыбашев Орусиянын жараны болуп туруп, кантип Оштун мэри болуп калгандыгы тууралуу маалыматты тактап сураган. Эскерте кетсек, буга чейин Ош шаардык мэриясынын пресс-кызматы бул маалыматтын жалган экенин айтып, билдирүү тараткан. Алар Талайбек Сарыбашев Орусияга барып иштеп келгени чындык, бирок паспорт алган эмес деп түшүндүрүшкөн. Сарыбашевди каралаган адамдар аны базардан келген дешет экен. Кыргызстан эгемен алгандан бери кимдер гана базарда иштебеди? Ата-энелерибиз, тууган туушкандарыбыз Казакстан, Россиялап иштеп кетип, чаарала баштык көтөрүп, азыркыга чейин бала бакырасын багып келатпайбы? Мамлекеттин казынасына кол салып, элин тоногон байыгандарга караганда таманакы маңдай тери менен бутуна турган уулдарыбызга тескерисинче алкыш айтышыбыз керек го дейм. Же эмне, мурда базарда иштеген кыргыз жарандары өмүр бою мамлекеттик кызматта иштебей, жетекчилик кызматка жолобушу керекпи? Азыр Кыргызстанды дал ошол базарда иштеген миллион мигрант багып жатканы жалганбы? Азыркы көп жетекчилерибиз балким дал ошол базар түйшүгүн, эл түйшүгүн жон териси менен сезбеген үчүн ушул акыбалга келип отургандырбыз.
Карапайым адамдардын арасынан чыгып, жетекчилик кызматка бараткан адам өзү да карапайым болуп, элге жакын болорунан шек жок. Же мурдагы мэрлер Мырзакматов, Кадырбаевдер базарда иштебей, асмандан түштү эле. Катыра сын айтардан мурун ушундай жөнөкөй суроолорго бир жооп издеп көрсөк жакшы болмок. Сарбашев жетекчи болуп иштеп кеткен Алай районунун карапайым тургундарынан сурап көрсөңүздөр болот. Анын элге жакын жана жупуну жетекчи болгонун биринчи мыналарды мына аланын өзүн өтүгөн иштеп коюп киргендерди биз берели отуруп сен жооп берсеңер да болот. Ошентип карап Çaktın azı bile takılıp kaldığında daim takılıp atarsınız. Ama maskanı mıranda akıttı, mağazada takma moda olup kaldı. Onda kumar var. Oturur mu maska? Az bizde o şartında karantinlik rejimde bardığız. Kalayız bu, kalamayız bakkarışız. Duruz normal var. Sakta yeter olsa kanan var жақсы olur. Şunun için işgərlərə yaxşı mamile qıldılar. Düşünüyorlar mı? Yaxşı mamile qılıp bir somdu dağı uşul zakonlu sizlerge түшкөрүп салык кызматы, мына чөнтөк эмес. Макулда ошону жакшы иштеп мындай көтөргөн. Жаңы жетекчиңер келди, колдоп жакшы иштеп берген. Жетекчи Oturun sırada harap bu. Hamsa boşumda bozulmalı. Bu elde kınavay da işte. Akıllı. Ben sırada pazar koyma açıyorum. Hatta devi kınav akça gitmeş gerek. Ancak tövüş gerek olsa onu zakonlu türde tөгүп салыпты. Onun лицензиясын алыш керек, патент алып, дайым жанында болуш керек. Бардығын патенті, бардығын. Ал элге кылган жакшылыгыңар болот да, элге. Ошол акчадан анан эртең элдин жолун оңдойбуз, бала бакча салабыз, туурабы, медиктердин айлыгын көтөрөбүз дегенде ушул бардык мындай жакшы иштер болот да. Анан мунун чөтөгүнө салып койсоңор, бул үйүнө апарып жеп коет, толук пайдасы жок да. Ошондой болуш керек, түшүнүш керек. Макулбу, мага дагы бербегиле, буга дагы бербегиле, законный мамлекетке төккүн. Өзүңөр кийин анан пенсияга чыкканыңарга да жакшы болот. Законный чыгасыңар, эсептейсиңер, мынанча мен патент төккөнмүн. Ver çabuk tutun. Ben ayda olsam maskanın da düşürübөгүн ha? Maska tagınıp жүргүнөгүн var. Az oş şartında yeter. Oş şartında karantin, kokus biri klientlerin gelip может al больной болушу мүмкүн да. Жугузуп алсаң, үйгө барып ата-энеңи бала чакаңды оорутуп коесуң да. Ошон үчүн маска тагын кылам. Бунун пайдасы тек перчатка, маска, антисептик, утуруп колду жууп, биремен учурашканда. Анан эч ким жок болсо, жаныңардан алып ичине дем алсаң болот. Эч ким жок. Бирөлөр келгенде күнүз жетет. Аба аркылуу деле келип жууп калышы мүмкүн да. Айтканда жаман көрбөгүлө. Маска, строго маскачан жүргүлө. Макулбу? Айтат. Азыр жакшы боло элек шаарда. Азыр мына күндүгө дагы 4-5 адам чыгып атат, ооруп атат, жугуп атат. Жаш келиндер мына роддомго келип ооруп калып атат. Бирөөдөн жугузуп алып атат. Түшүнүңөрбү? Мына Россиядагы кандай болот? Угатасыңар телевизордо. Күнүнө 10 миңден адам ооруп калып атат. Мына кече 3 өлүгү Кыргызстанга келди. Коронавирустан өлгөндөрдүн уже келе баштады. Биз дагы ошондой болбошубуз керек. Дорого мына ушунча мээнет кылып аткандан кийин мээнетибиз кайтып элибиз аман эсен айыгып кетишибиз керек. Туурабы? Экинчи балда мына Кытайда кайра башталды экинчи балнасы. Ошондой болбойлу ош шаарында тынч болойлу. Анан бирөө үчүн, мен үчүн эмес, өзүң үчүн таптым. Ата-энеңе айт, бала чакаңа айт, досуңа айт, маскачан жүрбө, маскаң жокпу, мен жаныма келбе деген. Бүт бардыңыз ошондой жүрүшүңүз. Этат болсуңуз. Мындай топтолбогулагын, адам көп жерге барбагылагын. Шунларга өзүңөр үчүн этат болуп турат. Дагы бир ай чыдасак, анан сакайып алсак, баары жакшы болот.
Макулбу? Жакшы болду. Вот кичине да илгери болсун, а?